Assalamu alaikum. Mınакей кыштагы кылычын сүрөп бир күндө кирип келди. Ушундан пайдаланып, ичибизде зарыбызды төгүп, бийликти сөгүп, карылап, жамандап жатып калабыз. Бирок ал менен көйгөй чечилбээрин бардыгыбыз эле билебиз. Менде конкретный сунуш бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Элге жакын бололу, элдин арасына көйгөйдү чечели, эл менен бололу дейт турган болсок, ушундай кырдаал, ушундай татаал кырдаалда анда мынакей министрлер кабинетинде 21 мүчөсү бар. Төрагасы, 4 замы жана 16 министр. Ушуларды 3-3төн бөлүп 7 областка айдаш керек. Мисалы үчүн Акылбек Жапаровду баш кылып, 2 министрди кошуп, Нарынга айдаш керек. Эң катал район. Ошол эле интернеттен кандидаттар менен айтыштан кол бошобой жаткан Эдил Байсаловду Оштун алайына айдаш керек. 2 министрин кошуп. Мына качан гана маселени чечет турган жетекчилер ошо жер-жерине барып, эл менен элдин арасында болсо гана маселе чечилет. Ансыз мүмкүн эмес. Мындан сырткары 7 областтын губернаторлору ар бири аймагындагы эң катал деген райондордо барып жашаш керек. Ал эми акимдер болсо өзүнүн айыл аймактагы эң катал айыл аймакка барып жашаш керек. Ал эми айыл өкмөттөр өзүнүн ишин билет. Себеби мен айыл өкмөттө иштегем, алар реалдуу элдин арасында жүргөн адамдар. Качан гана биз ушинтип борбордон, жылуу жумшак кабинеттерден, Бишкектен жана ар бирибиз областтагы жетекчилер дагы, райондо жетекчилер дагы жылуу жумшак кабинеттерин көчүктөрүн көтөрүп, элдин арасына чыкканда гана маселе чечиле баштайт. Андан башка жолу жок. Себеби борбордо жатып, ысык жерде отуруп алып, сүйлөп, тапшырма берип, мынтип чечип атабыз, тигинтип чечип атабыз деген бул маселенин чечими эмес. Качан гана көйгөйдү жеринде көргөндө гана маселе чечилет. Элде дагы бийликке болгон ишеним пайда болот деп ойлойм. Бул менин конкреттүү сунушум.